Жалал Абад шаарынан 8 чакырым аралык алыстыкта жайгашкан Төшкүчү айылында негизги көйгөйлөрдүн бири бала бакча маселеси чечилди. Аталган аймакта 2000ден ашуун калк жашайт. Алар балдарын шаардагы бакчаларга алып барууга аргасыз болушкан. Бүгүнкү ачылыш саамалыкка кубанып турган жергиликтүү тургун Токтокан Мисирбаева буларга токтолду. Биздин айылда бакча жок болчу. Биздин айылдык тургундар жалаң шарга барышчу. Шайырбек Кыдыршаевдин артынан ушу бакчалуу болуп отурабыз. Эң сонун иш болду. Эң сонун шарттары. Бардыгы бар. Азыркы жаңы условияда бардыгы методдору курулган. Камералардан өзүбүздүн айылдын тургундарынан Курбанов Камболоттун үй бүлөсү камера куруп бериптир. Буга дагы рахмат айткым келет. Мен ушул учурдан пайдаланып. Барыңыздарды биринчи Төшкүчү айылынын тургундарын куттуктайбыз. Себеби бул жерде биздин келечеги оң болгон жаштарга тарбия алууга жакшы шарт түзүлүп, 100 орундуу бала бакча курулуп жатат. Аталган бала бакчанын пайдубалы 2017-жылы курулган болсо, бир нече жыл каржы тартыштыгынан бакчанын курулушу токтоп турган. 2021-жылы жашоочулардын суроо талабы эске алынып, курулуш кайрадан жанданган. Бала бакча толугу менен жергиликтүү казынадан каржыланып, ага 18 миллион 600 миң сомдон ашуун каражат сарпталган. 100 орунга ылайыкташкан заманбап типтүү бакчанын кызыл тасмасын кесүүгө Жогорку Кеңештин депутаты Шайырбек Ташиев да катышты. Жалал Абад шаарына караштуу 8 километр аралыкта алыс жайгашкан Төшкүчү айылында сайдик маселеси, бала бакча маселеси көйгөй жаратып келгенде, бир нече жолу жашоочулар бизге арыз менен кайрылып, сайдык куруп бериле, бала бакча жетишпейт деген незинен эске алып, мынакей биз бүгүнкү күндө бала бакчаны ачып отурабыз. Бул 100 орундуу бала бакча болду. Айылдын тургундарынын суроолору менен, сунуштары менен ушу шаардык кеңештин депутаттарына сунуштап, мен ушу шаардык кеңештин чечимин алганбыз. Ушул жерден жер бөлдүрөлдү. Жер бөлдүрүп алып, анан кийин бул жерге фундаментине акча бөлдүртүп, мына эми азыр жакшы дагы жөрөгө болуп, азыр мына акыркы күндөрү мына азыр аягына чейин иштетип, аягына чейин ушу садикти куруп бүткөн азыркы жергиликтүү бийликтин жетекчилигине дагы ыраазычылык билдиребиз. Себеби деген ушуга жетиштүү каражаттарды бөлүп, ушу курушчуларга дагы ыраазычылык билдиребиз. Себеби деген азыр ичине кирип көрдүк. Бардыгын ушу жанагы жетиштүү деңгээлде куруп бериштир. Жаңыдан ачылган номер 20 Алтын Уя балдар бакчасы 2 кабаттан туруп, жеткенчектер үчүн бардык шарттар жаратылган. Ал эми короосунда балдар ойноочу аянтча, 2 бастырма, бакчаны жылытуу үчүн ооткана курулган. Беседкаларыбыз бар, ар бир группага ылайыкталган, көлөкөсү бар, ойной турган жерлери бар. Жакшы аракет кылабыз, бардык күчүбүз жумшак болгон, аракетибиз жумшап, ушул жерге жакшы балдарды тарбиялап өстүргөнү болгон аракетибизди жумшап иш кылабыз, иш алып барабыз. Жыл башынан бери шаарда 8 бала бакча оңдоп түзөөдөн өткөрүлсө, дагы бир 50 орундуу бала бакчанын курулушу жыл аягына чейин бүткөрүлөт. Белгилей кетсек, Жалал Абад шаарында учурда 4000ден ашуун жеткинчек бала бакчага барат. Бибисара Орозалиева, Яхия Идин Боташев, 7 канал, Жалал Абад шаары.